Söz söylеп молдого барыш керекпи десе, мен дайым айтам, жок, субхан, сөз сөйлеп молдого барып кереги жок. Өзүңүз дагы өзүңүзгө дем салсаңыз болот деп айтабыз. Мисалы, бир метод бар, мисалы өзүңүздө кантип бар экенин, метод бул сүннөттө барбы деп чыкпагыла макулбу? Метод, тажрыйба болуу негизинде айтылат. Мисалы, мынакей сизде көз тийүүнү бар экен деген, же болсо бир ушу кара дубанын бар экенин кантип билсе болот десе, мисалы Фалак сүрөсү бар турабы? Кул а'уду раббил фалак мин шарри ма халак ва мин шарри гасиқин иза вақаб ва мин шарри наффаthati фи луқад ва мин шарри хасидин хасад. Мына ушуну мындай кыбланы карап отуруп алып, даарат алып алып, анан кийин ушу хасидин хасад деген жерге келгенде, ушу хасидин хасад деп колуңа теспени кармап алып эле, мисалы ушуну 100 же болбосо бир 200 жолго чейин хасидин хасад десең, мисалы куса турган, кускун келип баштаса, демек сенде катуу бир жана көз тийгин белгиси болот. Эгерде көзүңөн жаш чыгып баштаса, көзүңөн жаш чыгып баштаган болсо, демек субханалла сенде мындай көздө жаш чыкканда ачуу болуп чыгышы мүмкүн да, ачуу. Мындай бир көзүң ооргандай чыгышы мүмкүн. Ошондо сенде хасад болушу мүмкүн, көрө албастык. Эгерде денең ысып чыга турган болсо, демек сыйкырдын кара дубанын белгиси бар деп айтып коебуз. Мына жөнөкөй эле метод бекен. Оңой эле любойуңар эле ушу отуруп туруп эле өзүң текшерип койсоң болот. Деп эме бул эми тажрыйба иретинде. Эчтеке болбой калышы мүмкүн, бирок башың айланышы мүмкүн. Демек бир жерде бир баягы эме шайтан субханалла бир жерде отуруп алып сага кичине баспаса кылып атат деген сөз экен. Түшүндүңбү? Денең бир жеринде отура илешип алып, субханалла сени сазайыңды берип атат деген сөз болот.